Түндүк деген эмне? Түндүк. Крыша. Крыша юрты. Төөнүн баласын не дейт? Музо дейт. Музо? Азамасың. Ужас, нас потом выложит, да? Үйдө батыр жойдо жок дечи. Үйдө батыр жоодо жок, Ушуну эми орусчага отуруп коебуз. Дома король, на улице лох деген. Карагылачы. Ай, аромат экен го, сонунго. Аябай жактым ага. Мурдума тигип алсамбы? Сен анын жалбырак экен, карагылачы. Аябай сонун. Дей бербей достор, келиңиздер, сен анын жалбырактарын ичиңиздер, өзүңүздөрдүн ичиңиздерди тазалаңыздар. Иштеги бардык жаман нерселерди сүрүп алып чыгып кетет. Анда эмесе оюн кылабыз, суроолорду беребиз. Ким утса, ошого белек. Достор, салам алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Бир белек берип коеюнчу сиздерге. Жаштар туруп калган экенсиздер. Кыздарга берсек болобу, Конечно. Эки суроо берем, анан жакшы белек берем. Кыргызстандын желегинде эмненин сүрөтү бар? Түндүк. Түндүк деген эмне эле? Боз үйдүн. Объясните, я не могу. Эмне түндүк? Ужас, нас потом выложит, да? Түндүк деген эмне? Түндүк. Крыша. Крыша юрты. Окно. Окно. Объединяет. Да, так говорите, Да. что там, вы же молодые, что Ага, потом нас в комментариях. Анда белекти кимиңиздерге берейин, бул болсо мына Сенна деген чай ичтеги токсиндерди тазалайт. Как раз Токсиндерди жок кылат, ичти тазалайт, ичтеги курттарды да түшүрөт. Ушундай аябай жакшы нерсеге. Как раз курттап кеттим. Курттап кеттим эле. скажите, такое слово кыргызский язык, Анан дагы бир суроо берем, ушу менен аласыздар. Мына тизенин артын эмне дейт кыргызча? Ужас. Голень. Кыргызча. Ща я переведу. Тизенин артын эмне дейт? Сейчас, можно эту подсказку друга? Я не буду говорить, это приз. Кана, дос, сен жардамдашчы. Что? Голень. Какой? Тизенин артын эмне дейт? На русском можно? Шин? Шин? А, голень? А, не. Голем? Нет. Щик. Нет, сейчас. Щик. Шин? Шин? Нет. Тёк. Шынбы? Тёк. Шименем. Я забыла. Кыргыз вам помощь скажет. Вот она уже. Я крысы не шарю. Атын ким? Ширак. Эрик. О, Ширак, да? метис кыргыз-русский. Тогда можно. Я-то проживал в России, здесь недавно, Я тоже в России проживала. с Питера. Не дейт экен? Шин? 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 Блин, я опять слово забыла. Тизенин алыкты шын, Ширак. 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 Ой, азаматсың. Койлордун бутун ширак дейт да негизичи. Адамдыкы бут дейт, макул берип коеюн сиздерге. Бөлүшүп аласыңар, курттап кеттик деп атасыңар. Макул, азаматсыздар. Бул Сеннаметтеги медициналык борборунан бир белек да, ичти тазалайт, жакшы жалбыракта. Бирок бир эле шарт бар, бир кыргызча макал айтсаңыз, бул оюнга киришүү деп аталат. Ырыс алды ынтымак. Ырыс алды ынтымак. Эми ушуну эле орусчасын айтып коебуз. Единство. Тартып атасыңарбы? Ырыс алды ынтымак. Единство народа. Единство народа. Там единство. Негизи орусчасы бар да, Конечно, болуш керек. Салам достор, мына паркты айланып кетип баратабыз, суроолорду берип атабыз, анда эмесе дагы улантып кете беребиз. Салам алейкум байке. Жакшысызбы? Жөн эле ден соолугуңузду сурап коеюн. Жакшы алып жүрөсүзбү? Макул, ошону айтып коюңдар да. Салам алейкум достор. Бир белек берип койсок болобу? Мына Сеннаметтеги медициналык борборунан сиздерге бир жакшы препарат дары да. Пажитник деген бул ич ооруларды, ашказан, бөйрөк баардыгын тең жакшы кылат, анан нервти, давленияны нормага келтирет. Ушу белекти берип коелу, бирок бир эле сурообуз бар, ошого жооп берип коесуз да. Мына тизенин артын эмне дейт? Так, тизенин артын чын айтсам билбейм. Чынасын билбейсиз. Анда бир кыргызча макал айтыңыз. Так, аңгектен качсаң дөңгөккө. Аңгектен качсаң дөңгөккө. Болду, аңгектен качсаң дөңгөккө Эми ушуну барасың. орусчага отуруп коебуз. Так, Орус тилдүүлөр да билип калсаң, кыргызча макал бар экенин. убежав с ямы, заберешься на возвышенность.
Ай азаматсыз. Атыңыз ким? Мухаммед Али. Мухаммед Али, сизге мына Сенамет медициналык борборунан жакшы белек. Муну ичсеңиз, ичиңизди да тазалайт, ички органдарга жакшы, давление эгер ата-энеңиз ооруп жүргөн болсо ага да жакшы. Айтор, бул чөп дары, зыяны жок. Дайыма ичип туруңуз. Мына ал жерде биздин адрестер жазылган. 1-2 күндүн ичинде карап туруңуз, Instagramдан өзүңүздү көрөсүз. Азаматсыз. Жакшы жүргүз. Senin adın ne değil? Тизенин атын ошону эмки оюнда сурайм сиздерден. Кеттик анда. Мына тизенин артын эмне дейт? Сен артын өз немеси жок болуш керек эле аты. Неге? Уккан эмесин. Унутуп калышкан го ат койгондо. Жок деп уккам негизи эле. Факттары. Балким бияк билер. Жо, эстеп кетем. Мына бестелге тура бар экен. Кызыл ашык эле же вроде. Тура эле кызыл ашык деген. Атыңар ким? Эмир. Эмир. Төөнүн баласын не дейт? Түнүн баласы? Мен жок коймун. Жок, бияк жооп берсең ана. Жок берип койчу. Музо дейт. Музо? Азаматсың, молодец. Музо, Музо уйдун баласы да бирокчу. Жок. Төөнүн баласы Музо, Музоодо эле жүрдү го. Кайсы мектепте окуткан ушинтип? Жакшы окуттур, мына күчтүү мугалимдер экен дегеним да. Менин уйдун баласы Торпок дейт. Уйдун баласын Торпок, төөнүн баласы Музо, эме Топоздукучу? Топоздукун эме Тайлак ба? жок Мамалактын айдын баласы Мамалак дейт. Аймас мамала. Төөнүн баласы Музо, уйдун баласы Торпок, дагы эмненин баласы бар эле? Түлкүнүн баласын билесизби? Түркүнүн баласын жок. Түлкүнүн баласын Эсинде жок. Эсиңизде жок, Макул анда туура эмес болуп калды, кечиресиздер. Ооба. Төөнүн баласын башкача атайт экен. Айтып койсуңар. Билип туралы. Бото Ото. же Тайлак. Тайлакты мен айтпайбы, аттын баласы. Кандайсын? Аттын баласын. Аттын баласы Тайлак. Тай деп коет. Тай экен, Макул бериңиздер, рахмат. Салам алейкум, атыңыз ким? Улан байке, белек берип коюнчу. Кыргызстандын гербинде эмненин сүрөттөрү бар? Так, там сокол бар. Сокол бар. Кыргызча эмне эле? Кыргызча бүркүт. Бүркүт, анан ысык көл бар. Ысык көл, анан Тескей алатоо. Тескей алатоо. Тескей алатоо. Азамат. Анан төөнүн баласын атып коюңузчу. Төөнүн баласын чын эле унутуп калыптырмын да. Бирок билесиз, Билем. билесиз. Анда эме жылкынын баласынан берип коеюн, белек жакшы. Жок, кулум. Кул, азаматсыз улан байке. Мына бул кысталхинт деген самын. Бул денедеги бардык жараларга аябай жакшы. Бул Сенамет деген медициналык борбору чыгарат. Ушул адрестерден чалып, да биздин препараттарыбыз менен маалымат алсаңыз болот. Instagram, Facebook, YouTube бардыгы тең бар. Макул, улан байке, рахмат. Төөнүн баласын биле жүрөсүз, Азаматсыз. Жакшы, макул. Кеттик анда, оюнубузду улата берели. Кыргызстандын аянты канча? Так аянты. Точно bilmem. Кыргызча бир макал айтып коюңузчу, оюнга киришүү кылып. Үйдө батыр жойдо жок дечи. Үйдө батыр жоодо жок, Ушуну эми орусчага отуруп коесуз. Дома король, на улице лох деген. Бул бир аз одонорук болуп калды. Анда кийинки дагы жакшы сурап. Кыргызстандын аянты канча? Ошону точно билбейм. Неге? Вообще билбейт экенмин да. Кызыгып көрбөп турмун да. Эми кызыгасыз деген ойдомун. Албетте. Кудайса, Кыргызстандын аянтын биле жүрөлү. Эжекелер бир белек берип коелучу, паркта жүргөндөргө белек берип аттык эле. Атыңыз ким? Gülsada. Гүзадыжы. Сенамет медициналык борборунан жакшы белек. Оңой эле суроо. Ошого жооп бересиз. Кыргызстандын аянты канча? Gidek mi? Билбей экенсиз. Кызыккан эмессиз, Ова. Айтсаңыз, Кыргызстандын аянты канча? Кыргызстандын аянты? Ооба. Так, билет болчу, мынтип атам беке. Ооба, билет болчу. Мейли, анда экинчи суроо. Мына бул өсүп атканды кыргызча чөп дейт. Дагы бир аталышы кандай? Синоними? Чөп. Синоними дагы кандай? Чөптү дагы кандай атайт кыргызча? Сиз эми китеп сатып атканда мен көптү билген адам деп сизден сурап атам да. Сейчас азыр. Билет болчу. Билет болчусуз главный. Билбейтин? Чөп. Салам достор, сиздерге бир белек берип коеюнчу. Кандай дейсиз? Бир командалык. Бул мусулманский Кыргызстандагы Сенамет деген медициналык борборунун мыкты самыны.
бетиңиздерди, колуңуздарды, денеңиздерди жуусаңыздар, аябай ырахат аласыздар. Анча-мынча экземаларды да кетирет. Ушуну белек берип коеюн, балким команда болуп жооп берип коесуздар, Кыргызстандын аянты канча? 198,5 bin kilometr kvadrat. Канча? 198,5 bin kilometr kvadrat. Азамат, жакындады, бирок бир аз туура эмес болуп калды. Анда экинчи суроону берип коеюн. 99.935 эмес беле? Канча? 199.935 эмес беле? Азамат дагы жакындады. Дагы ана. Мына китепти көп окуйт окшойсуздар, 999 эмес. Азамат, эми сизге бербесек болмойт. 199.900 километр. Азыр мына көп жерден сурап келатабыз, көбү чындыгында билбей койду да. Бул белекти берип коеюн. Анан жөн гана кошумча суроо. Мынауну чөп деп атайт экенбиз, Чөп, Анан дагы синоними кандай аталат? Турас базы ойлонуп көрөт. Чөп деп атайт, Şiver. Шивер, ой, азаматсыздар, шивер. Ушуну эч ким таппай атат. Чөп жана кыргызда көк шивер же болсо шивер деп атайт, Азаматсыздар. Жалпы бир тааныштарсыздар, Алды сам менен баарыңыздар бир кол жууп коесуздар, Рахмат, аман болуңуздар. Кеттик анда биз. Мына урматтуу туугандар, Кыргызстандын келечеги ушулар. Кыргызстандын аянтында туура табышты жана нукура кыргызча шивер деген сөздү биринчи жолу айтты. Сиз да билбесеңиз керек. Андыктан ойлоно жүрүңүз.